мындай айтат элем да. Маселен Медер Кубанович, сөз кылалы. Сиз окуйлуу деп атасыз. Жоңсаңыз, сиз азыр сөзүңүз эрки жагында жүрүп. Жолдош Медер Кубанович, сиз мага экзаменде отурамбы, сиз мыйзам долбоорун демгечсиз, биз мыйзамга өзүбүздүн сунууларыбызды беребиз деп атасыз. Жерге популизмдин кереги жок. Популизм сиз кылып атасыз. Медер Кубанович, бул жерде популисттикти сиз кылып атасыз. Мен конкреттүү факты менен айтып атам. Дагы бир жолу айтам. Келиңиз окуйлуу деп атабыз. Туурабы? Ачып окуңуз, анда окубасаңыз, анда окуңуз. Ну сиз окуп бериңиз эми. Жок, окуйлуу деп едиңизби? Мына коллегалар отуруп атат бул жерде. Окуйлуу дедиңиз. Окуйсызбы анда? Өзүңүздүн алып келген маалыматыңызды окуңуз деп атам. Ошону Урматтуу Гүлкан Сакеновна, мен сунуш киргизет элем. Маселенин того тер жерин кылсак, куру блогерликти тыштасак, бул жер жогорку трибуна. Мыйзамдын алкагында сүйлөсөк, ийне жибине болор болбос маанеге эмес маселелер менен дешевый упай топтобузок. Маселелер барбы? Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык 10 күн аралыкта биринчи окуудан кийин кат түрүндө бериңиз. Биздин эшиктер дайыма ачык, сиз менен күнгөй тескей отуруп, макулдашып бир пикирге келгенге биз ар дайым кызыктарбыз. Кат түрүндө кайрылыңыз, биз всегда открыты. Медер Кубанович, бул жерде бири-бирибиздин намысыбызга шек келтирбейли. Макул көрсөңүз. Мен биринчиден блогер болсом дагы бүгүн элдин өкүлүмүн. Сизде кандай укук болсо, менде ошондой укук бар. Мен дагы бир жолу эскертем сизге. Өзүңүздүн ыйгарым укуктан чыкпаңыз. Экинчиден, мыйзам долбоорунда, мыйзам долбоору боюнча сүйлөшөтчү азыр эми. Мыйзам долбоору боюнча бири-бириңерге суроо бергиле. Бири-бириңерге комитеттен эми Медер Кубанович, сиздин сөзүңүзгө карата жооп берип атам мен сизге. Мындай популисттик түшүнүктөрдөн алыстап, келиңиз этикадан чыкпайлы. Жолдош Медер Кубанович, мен сизге конкреттүү суроо берип атам. Азыр маалымат жөнүндө түшүнүк алайын. Маалыматты окуйын дедиңиз. Келиңиз окуйлуу дедиңиз, өзүңүз айтып атасыз. Анда окуңуз дедим маалымат. Маалыматта чөткө жазылып турат. 3-бөлүгүндө. Бул жерде жазып атат. Ошол жерде көрсөткүчтөр эч кандай таасирлер 0 деп атат. Ошону айтып атам мен. Ошондо мыйзам долбоорунун автору катары келгенден кийин мага бул жерде юридикалык жанагындай маселени катуу белгилеп атасыз 3 точкасына чейин. Бирок өзүңүздүн ошол алып келген мыйзам долбооруңузду окуп коюңуз деген эле сөз айтып атам. Бул жерде көрсөткүч 0 деп атат. Кантип таасир этпейт? Таасир этет. Төмөнкү жагдайларда, төмөнкү факторлорго таасир этет деп мен сунушумду айтып атам. Ошону эле эске алып койгула деп атам. Бул жерде эч кандай маселе жаратыштын кереги жок. Рахмат. Урматтуу туугандар, эми бири-бирибизге эскертүү бербесек, арабызда прокурор жок болсо керек, а биз в роли подсудимого эмеспиз соттук процесста. Давайте все в рамках юридических норм, процедур, указанных в регламенте жогорку кеңеши. Наши двери всегда открыты. Улук мырза, келиңиз, сүйлөшөлү. Мыйзамдын демилге чыгат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен биринчиден жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп коеюн. Урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык, андан сырткары Тышкы иштер министрлигинин жетекчилигинин тапшырмасына ылайык биздин элчилик Сауд Арабиянын Flynas авиа компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн негизинде, Кудай буюрса, эртеге 4-марттан баштап Жидда Ош шаарына жумасына 3 жолу түз аба каттам кайрадан өзүнүн авиа каттамын учура баштайт. Бул биринчи күндөрү, 3-чү жана жума күндөрү жумасына 3 жолу Жиддадан Ошко. Бул албетте эң биринчи кезекте буга чейинки билети бар жарандарыбыз отурат. Бул компаниянын айтуусуна караганда ошол 160 оруну бар учакка толук жарандарды албайт экен, себеби жол Иран жабык болгонуна байланыштуу өйдө жак менен ошол Турция аркылуу учкан үчүн, бирок жолдо токтобой барат. Жол узактыгына байланыштуу күйүүчү майдын көп чыгым болгонуна байланыштуу дагы ушу көп нагрузка кылбай 100гө жакын жаранды алабыз деп атышат. Биринчи кезекте ушу билети буга чейинки барларды, ушу Flynaска билет алгандарды, андан сырткары биз дагы суранып атабыз, ошол биздин өтө кеткенге муктаж болгон жарандарыбызды дагы алуусун дагы карап жардам беребиз деди Кудай буйрса. Андан кийин Жидда Бишкек боюнча учуу каттамдарды да Кудай буйрса жакынкы күндөрдө жандандырабыз деди. Бирок ушул баягы өтө алыс учкандыгына байланыштуу буларда топливо, күйүүчү май жетпей калышы мүмкүн деп атат. Балким Ошко кондурат, балким аны топливосы жетсе, күйүүчү май жетсе Бишкекке кондурабыз деп атат. Ушундай жакшы иштерибиз Кудай буйрса мындан ары да уланат деп мен ишенемин.
Эми бир аз начарыраак кабар, өзүңүздөр угуп атасыздар. Түндөсү ушул биз турган Эрият шаарында дагы Американын элчилигине ушул дрондор келип тийди. Тилек каршыларды абада жок кылуу аракеттери Сауд тараптан болду. Бирок ошого карабастан бул жакта биздин элчилик толук кандуу ишин алып барып атат. Биз баарыбыз тынчпыз, Кудайга шүгүр, баарыбыз сак саламатта болойлу. Согуш болбосун. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндөгү жакынкы чыгышта болуп аткан окуялар боюнча кыска маалымат берип коюуну туура көрүп турабыз. Окуя башталган күндөн баштап эле урматтуу президентибиз тарабынан, өкмөттүн жетекчилиги, Тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан бизге атайын тапшырмалар берилген. Ыкчам түрдө иш алып барып жатабыз. Ар бир жараныбыз менен ушул Сауд Арабиядагы студенттер менен, умрачылар менен биз байланыштабыз. Умрачылар боюнча атайын штаб түзүлгөн бүгүнкү күндө. Оперативдүү иш-чараларды өткөрүү боюнча муфтият менен, дин иштери менен, улуттук агенттик менен биргеликте, ошондой эле умра компаниялары менен биргеликте бүгүнкү күндө атайын иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Андан сырткары Бахрейндеги биздин 35 жараныбыз кайрылды. Алар менен дагы биз түз күндүр-түндүр байланыштабыз. Кандайдыр бир азыр өтө кооптуу акыбалдар өзгөрүп кетсе, алар боюнча дагы биз чараларды көрүүгө даярдыктарды көрүп атабыз. Урматтуу мекендештер, авиа каттамдар боюнча айта кетейин. Сауд Арабияда билесиздер, аэропорттор салыштырмалуу түрдө туруктуу иштеп атат. Себеби бул жерде кошуна өлкөлөрдө бир топ аэропорттор жабылды. Бирок Сауд Арабиянын дагы ички каттамдары жакшы иштеп атат. Сыртка болсо өздөрүнүн компаниялары учуп атат. Ал эми сырттан учуп келген бир топ компаниялардын авиа каттамдары кыскарды. Биздин түз байланыш ыкчам номерибиз +966 58 376 99 45. Урматтуу мекендештер, негизинен абал Сауд Арабияда салыштырмалуу түрдө туруктуу. Биз жергиликтүү бийлик менен тыгыз байланышта иш алып барып жатабыз. Кырдаал боюнча саат сайын мониторинг жүргүзүп жатабыз. Кырдаал эми Кудай сактасын, кандайдыр бир дагы башка жака өзгөрүп кетсе, ошондой учурда биз жарандарыбыз менен ыкчам түрдө дагы маалыматтарды берип, жарандарыбызга тиешелүү чараларды көрөбүз. Эми Кудай бардык жерге тынчтык берсин, согуш болбосун деген дуаларды кылып турайлы.